Быйылкы жыл андай терең казып, өзүн таанып, эмгек кылып, ааламды түшүнө турган жыл да. Демек эреже жок бул турмушта. Турмуштун логикасы жок. Турмушта сүйүү гана бар. Адамдар сакайтам десе, бирөөнү айыктырам десе, сүйүш керек. Өзүн айыктыргысы келген адам өзүнүн акылын сүйүш керек. Өзүнүн энергиясын сүйүш керек. Кайсы энергияда төрөлсө, ошону биринчи жактырыш керек. Өзүн тааныш керек биринчи. Кайсы улутта тууса, ошол улутту сүйүш керек биринчи. Сүйүш керек. Ошол ысыгын дагы, суугун дагы, кышын дагы, күзүн дагы сүйүш керек. Эки миң жыйырма төртүнчү жыл азыркы үстүбүздө жыл өтүп баратат да. 2-ге 2 4-тү кошкондо 8 болот. Ошол ар бир жылы жылдын башында планета турат. Быйылкы жылы мыноолорду жасайсыңар деген тема берилет да. Мектепте мугалимдерге тема берилгендей эле. Ошондо быйыл бизге 2024-кө 8 деген тема берилди. Ошондо 8 энергиясы эмнелерди кылсак плюска чыгарат ар бир адамды. Эмнени кылсак минуска түшүрөт ар бир адамды. Быйыл эмгек кылыш керек ар бир адам, баш көтөрбөй. Эмгек деген ар тармакта болот. Ал жер казган эле эмгек эмес, ыр жазганда эмгек, сүрөт тартканда эмгек, бардык эмгек да, бийлеген дагы эмгек да, бала баккан биринчи эмгек, аял болуп иштеген биринчи эмгек, күйөө болуп иштеген дагы эмгек да. Ошон үчүн быйылкы жылы, мисалы үчүн, мурдатан аялы менен урушуп, аялын тегеле баалабай, тебелеп, тескеп, сатып алган мен сен мынанча калың берип койгом атаңа деп жүргөн болсо, быйылкы жылы карма кайтып келет дагы, бардык байлыгын ушу калың бергем деп атканын баары жоготушу мүмкүн. Бүт байлыгы жок болуп минуска түшөт. Бели ооруп үйдөн чыкпай калышы мүмкүн, жатып калышы мүмкүн, камалышы мүмкүн, сотко барышы мүмкүн. Ишичи бизнесинен бир жеринен айып табылып, бизнеси жабылышы мүмкүн. Себеби ал күбө атат. Үй бүлөдө күбө болуп иштегенди билбей атат. Мен өзүм байып кеттим, мен моундой болуп кеттим деп атабы, акчасын баарын алып коюп быйыл. Нөлгө түшөт. Же болбосо мен 10ду тууп койдум, болду, мага алып келгиле шубаны. Мен 10ду тууп койгом, деп эле кыйынсып атат бир эне. Быйыл 8-чи жыл. Өзүнүн буту сынып калышы мүмкүн, баласынын бир жери ооруп калышы мүмкүн, больницада кечке катташы мүмкүн, Кудайдан суранып больницада жалбарып жатышы мүмкүн, эне болгондо үйрөнүп. Эй Аллах, баламын мага шубасын кереги жок, баламын өзү эле тирүү койчу. Ой тирүү калсынчы деп эне болгондо үйрөнүшү мүмкүн да, быйылчы, бир жылчы. Себеби ал көп кеткен, балдары жакшы чыгып, мен ушундай болуп атам, муну ким тууду, мен туудум, кандай аял тууду экен деп эле калгандыр. Түшүнбөйт да. 8-чи жыл эч кандай оюн күлкүнү, ашыкча мактанганды жактырбайт. Быйыл эмгек, баш көтөрбөй эмгек кылыш керек ар ким. Ким кайсы тармакта минусу болсо, кемчилдиги болсо, ошол жакты толтуруш үчүн эмгек кылыш керек. Бирөө такыр китеп окуган эмес, мисалы үчүнчү. Жөн эле ол агайга көз кысып, бул агайга көз кысып, 5-чи курска келип алгандыр. Быйыл экзаменден кулайт. Эмнеге? Буга чейин көз кысып, ар агайга санын карматып бүтүп кетип атат эле да, оюнда боло берет деди эле да. ГОСко киргенде ошону анын кага турган энергиядагы адамды коет дагы 5 жыл окуганы бир нөлгө түшүп чыгып кетет. Эмнеге? 8-чи жыл көз кысканды жактырбайт. 8-чи жыл уйкучуларды жактырбайт. 8-чи жыл арам тамакты жактырбайт. Андан мындан шапкесин бири-бирине кийгизип, эптеп септеп. Адал эмгектениш керек экен. Адал эмгектениш керек. Эмгек деген адал да, өзүчө эмгектин арамы болбойт. Эмгек өзү адал. Эмгектенбей эле бизнес кылып, эмгектенбей эле үй бүлөдө бактылуу болом дегендер ошондон арамы барып жулуп калып атат да. Эмгек деген ошол. Үй бүлөдө бактылуу үй бүлө курганга, мыкты тренер, мугалим болгонго, мыкты эне болгонго, мыкты жар болгонго эмгектениш керек да. Эмгек менен бардык жерде бакыт келет да. Анда быйыл эмгек жылы экен. Быйыл эмгек жылы, бардык ар ким өзүнүн тармагындан баары бир ишке барып алышы керек. Себеби бир иштен артыкча дагы эмес, кем дагы эмес.
блогерлер артыкча эмес, миллион подписчикти алып алса эле. Театрдагы кирпикти жабыштырып коюп сүйлөп атса эле артистка картошка саткан аялдан артыкча эмес. Ал картошка саткан аял картошка сатпай койсун, кирпигин жеп экен картошка кылып көрөбүз. Ошон үчүн картошка саткан аялдын дагы оор иши бар. Жакшынакай картошканы коюп, ысыкта, суукта үшүгүр урдурбай дегене базарга өз убагында алып чыгып клиентке берген үчүн ал ошол жактан мыкты да. Картошканы өндүргөн дыйкан акындан кем турбайт, акын дыйкандан жогору турбайт да. Биз азыр акылыбыз айнып калгандыктан тундуруу деген ошончо керек болуп атат да. Акыл айнагандыктан блогер миллион подписчик болсо эле ушул сулуу, телевизордон кимди көрсөтсө эле ушул акылдуу. Акылдуунун артында канча минусу болуп атат билесиңби? Сакалды коюп саксайып деп динден бир-эки хадисти айтып койсо эле, ой, ушул чыныгы Мухаммед пайгамбардын элчиси деп алат. Ким айтты, канам өрүн көрдүңбү, ким айтты деген адам жок. Анткени адамдардын акылы айныганда бирөөнүн аркасынан эле этегин кармап жетелеп жүрөт да, көзү мындай жумулганда. Ошон үчүн ким бек-бек сүйлөсө, ким энергиясы күчтүү болуп атса, ошону туура деп ойлоно берет. Өзүнүн акылы иштебей калган, парасатычы, разум иштебейт да. Ошого быйылкы жылы ошондой калптардын баарын бет ачылат. Сонун үй куруп алдым. Өкмөттө иштеп туруп, өкмөттөгү досума взятка берип, анан оно жерди өзүм бөлдүрүп алып, 2 кабат сарай салып койдум деген жерден сел алып кетет мүмкүн быйыл. Карма келген жылда. Эч жерден өлбөйм мен, эч жактан эч ким мени ура албайт, мен баарын бир дуа менен тескери кылып коем дегенден өзүн суу жакшына ойноп аткан жерден алып кетип, дуасы менен кошо алып кетип калышы мүмкүн. Ушул карма жылы да. Ажал кайып дейт да. Нике кайып дейт кыргызда. Кыргыздын философиясында бар да. Нике кайып деген кайсы күйөөгө чыгайын, карап берчи цифрасын деген болбойт. Нике кайып. Тагдыр Алла Таалам айтканга чыгасың, Алла Таалам айтканды аласың. Нике кайып. Ажал кайып. Ажал айттырып келбейт. Жазып берчи мага, мен качан өлөткөм деп ким сурабайт го. Ошондой эле кимге үйлөнөм деп сурабаш керек. Качан өлөм деген сурабагандай эле кимге күйөөгө чыгат. Уул төрөсөм, кыз төрөсөм. Мен мына күнү кесирбай кыла берим керек дейт. Маңкурттар дейсиң. Маңкурт философияны түшүнбөйт. Баланы да оюнчук кылып алды. Кааласа уул төрөтмүш, кааласа кыз төрөтмүш. Жок, ошол кесирбай кылып мен ушул күнү төрөшүм. Ошол маңкурт да. Ошол маңкурт, ошо сууну берген адамдын өзү маңкурт. Ошондой ойлонгондуктан кыргыз элинин философиясын билбей калды деген. Ошон үчүн ажал кайып дегендей, ким каерде жан беришин билбейт. Быйыл 8-жыл. Ошон үчүн ар кандай жаратылыштын кырсыктары болуп атат. Ошол адамдар Аллахты унутуп, мындай жатканда, Аллах дегенде бул бир жерде отурган жок ана немеде, Аравияда. Караташты айланып эле. Аллах ар кимдин жүрөгүндө. Аллах ар бирибиздин жаныбызда. Аллах сүйгөн үчүн биз тирүү сүйлөп атабыз. Аллах сүйгөн үчүн аба бар, күн кетип кала элек. Аллах болбосо күн кайдан чыгат дагы, аба кайдан болот, суу кайдан агат, сууну ким жасады, күндү ким жасады? Арабтар жасадыбы? Ошон үчүн Аллах деген бул жөн эле тирүүлүккө сыйынуу, тирүү болгонуңа ыраазы болуу. Тиги эл укмуш, биздин эл укмуш, тиги төмөн деп айтпастан. Эмгек де салыштырбайт. Мен көп иш кылдым, мен аз иш кылдым, мага көп акча бер дебей эле, унчукпастан өзүң ырахат менен жашай бериш керексиң. Ар бир адам Кудай бар үчүн турат да. Ошон үчүн аны ар жерге кое берген дагы болбойт. Ал теманычы. Анан карма болгон үчүн мен ушуну айтып калдым да, тагдыр деп ушул темага келип калдым. Анткени карманы ал мурда өзүнүн тагдырында жазылып калган да. Подсознанияда бар да. Подсознанияны эч ким оңдой албайт да. Мектепте сознанияңды өстүрөт, китептер сознанияңды өстүрөт, университет сознанияңы, подсознанияң жете таган келип калды да. Ошон үчүн сен жаралганда тагдырың кошо жазылган деген ошол да.
Демек сен тагдырды да моюнга алыш керексиң, анан азыр дагы эмгек кыла бериш керексиң. Сен мисалы үчүн быйыл аябай жакшы эмгек кылып, аябай жакшы мисалы жөн эле пол жугуч болуп иштейт бирөө. Аябай жакшы пол жууду да быйылчы. Ушундай пол жууду иши убактысында туура барып, канчадан балтылдап кыштын күнү жамгырда ылай келсе дагы эч кимге кабак кашын түйбөй күлүп жайнап пол арчый берди. Анын эмгеги сөзсүз бааланат. Себеби бирөө көрөт. Мен ылай болуп кирсем, унчукпай күлүп келип полду арчып койду. Анан мага бутума тряпка койду, шуну арчып кир деп. Мен жууп койдум, бутуңа карабайсыңбы деп сөгүнгөн жок. Деп ал өзү уялып калат. Жанагы пол жууган аялдан ушунчалык уялат өзү, бирөөнүн эмгегин баалабагандыгынан. Теги эмгегин баалап кой деп кыйкырган жок да. Эмгек ак ниеттен эмгек кылып атпайбы? Полду жалтыратып жуупчу. Аны дароо пол ошол жерде ишке берген адам байкайт. Дайым келсе пол жалтырап турат. Дайым келсе эч ким жыгылган жок полдон. Дайым келсе жамгырда деле таза, качан болсо таза. Демек буга ашыкча акча бериш керек үстүнө. Мен ушуга бир ыраазычылык билдирип коеюнчу. Мен ушуга бир нерсе берейинчи деп жанагы жердеги начальник ким болсо дагы бере баштайт. Жөн эле көчөдөн өтүп кетип аткан эркек киши дагы акча бере баштайт. Сиздин эмгегиңизге мен ыраазымын депчи, ыраазычылык чогултту бир жыл пол жуупчу. Эми Кудайым көрдү да, быйылкы жылы бул пол жугуч болуп, ошол жердеги өкмөттөн алган 2000 дагы актап алды. Эч ким менен мушташпай, чачын жулбай, деп начальниктер менен айтышпай, начальниктин катыны пол жубайт, мен неге жууйм деп өзүнүн жет атасындагы кармасын жууду. Неге тиги начальниктин аялына атаандашат? Анын кармасы жакшы да. Ал өзүн билип атат, унчукпай жуудубу. Демек ошол жылы Аллахым карап, бул ата-энеси кылган күнөөлөр үчүн пол жууду бир жыл. Чоң атасы бирөөнү өлтүрүп кеткен эле, чоң энеси дагы бир жаман иштерди кылган эле. Ошолор үчүн бардык нерсени быйыл пол жууп, күлүп туруп өткөрдү. Бул түшүндү тазаланды. Турмуштун катасы болбой тургандыгын деп 9-жылы аны бирөөнүн көзүнө жак этип көрсөтөт. Бирөө көрөт дагы, менга келбейсиңби? Бир да канча айлык аласың? 2000би? Мен 10.000 төлөйм. Келчи ушул эле ишин кылып берчи. Мен жака дейт. Ал жерге барат, карайт, ал жерден дагы бирөө көрөт. 10 жылда 10.000ге да иш кыласың. Кел мынакка. Тиккенди үйрөтөм мен сага. Анан технолог кыл, анан кел цеха, ушинтип көтөрүлүп кетет. Быйылкы жыл ар ким өзүнүн каерде иштесе ошол жердеги ишин аябай жакшы уяты менен, добросовестен деп коебуз го, уяты менен жасаш керек. Аял болуп иштесе, күйөөгө чыккан болсо, анда жакшына уяты менен аял болуп иштесин. Каргап шилебей, тамагын жасап, кийимин жууп, баласын карап, мал жанын карап да. Анан мен мынтип койдум эле, туулуп койдум эле, анан кийин сен тиги аялы шуба кийгизсе, сен кийгизбейинчи, мен мынаны өрттөбөйм деп атса, быйылкы жылы жок кылып, кайра ошо күйөөсүн дагы жок кылат, анын күйөөсү да өлөт, өзү дагы жок болушу мүмкүн, буту сынышы мүмкүн. Анткени анда ал бой жүрбөй беле. Аял болуп иштей албаса. Бой болуп энергиясын башка жака коротпойбу? Башка жакка керек да, ар бир адам керек да. Бир жерде күтүп атат да. А жок, биздин адамдар баарын алгысы келет. Күйөөнү дагы, баланы дагы, бизнести дагы, илимди дагы, баарын бир мезгилде алгысы келет дагы, энергиясы баарына жетпей калат дагы, ар нерсенин үстүнөн чөп башлап, эч жакта жок. Ал жөн гана бизнесмен эле болуш керек. Анын күчүн сатып алып, бунун күчүн сатып алып, буга бирдемени бере калып, буну бир кылып, мынтип ортодо эле мынтип эле чаңдаштыргыч эле болуш керек. 2025-9 болот. 9-жылына, быйылкы 8-жылы кандай чыкканга жараша болот, ар кимге ар түрдүү болот. Быйыл эгерде ким башына келген, быйыл кайгы келди бирөөнүн башына. Демек ол мурдатан ар жерге колго түшпөй жүргөн да. Ак үйдө, көк үйдө таанышы бар, ак үйдө, көк үйдө аяшы бар, жүргөн да. Быйыл бардыгы алдырды. Бизнеси бүттү, колго түштү, бизнесинен бир жаман нерселер чыкты, эшектин этин жеп атыптыр деп чыкты, мисалы үчүн да, укмуш кетип аткан бизнесмен. Демек, быйыл карма жетти ошол адамга. Эми ошо карма келгенде адамдын
уят ойгонот. Өзү түшүнөт эмне үчүн чыкканын. Ар бир адам билет канча жегенин, кимди өлтүргөнүн, кимдин катын тартып алганын, кимдин эрин бузуп алганын өзү билет. Ошондо ал эми ошону ичинен өзү түшүнүп, баягы арам бизнес тартып алдым эле бирөөнүкүн. Бирөөнүн эмгегин тартып алып, меники, менин атыман, мен жасаган буну деп чыгып алдым эле. Өзү бизнес меники эмес эле. Бул мода меники эмес эле, бул ыр меники эмес эле. Жөн эле өзүм мен ырым деп автор болуп алдым эле деп түшүнүш керек да. Бунун ээси башка эле деп. Билүүчүлүк болот экен да. Билсе, анда эмдиги жыл оңоюраак жашайт. Билбей дагы деле ар жерге кирип арызданып, кокуй менин бизнесими тартып алган атам, мен ак пешене терим менен тапкан бизнес эле бул. Мен өзүм жазган ыр болчу да деп эле жанын жей берсе, бирөөнүн ырын тартып алып, арак берип аны жок кылып коюп биякта ырчы болуп жүргөндөр көп го. Турмушта өтө көп го мындайлар. Анда эмдиги жылы күтүп турсун, аябай сонун согуш келет. Жердин астына кеткичекти, нерви үзүлгүчө, ден соолугу жок болгуча сыноолор келет. Бар же жок болот. Пөк же чик болот. Жанагы чүкө кандай түшөт? Эмдиги жыл чечет. Бар болот же жок болот. 9-жыл башкаларга окшоп, майлы балам, акылың келгенде түшүнөсүң деп айтып отурбай турган жыл. 9-дар кандай сүйлөйт? Шап-шап бир коет го. Ошондой эле баарына камчы менен бир коет башыначы. Бүттү деп элечи. Бүттү, ушуга чейин түшүнбөдүң, болду, бүттү деп. Анткени азыр башка доордо иштеп жашап атабыз да. Ар бир адамдын көзү ачык азырчы. Ар бир эле билет, түшүнөт. Бирок ошону ачык айта албай атышат да. Мен ушул жерде кыйтылык кылган элем, куйтулук кылган элем деп айта албай атышат, мойнуна ала албай атышат. Эмдиги жыл ушундай камчылап ар бирин алдырат, сонун кылып. Ооруп аткан бири ооруп өлөт, бири бизнеси банкрот болуп өлөт, бири доллардын курсу түшүп өлөт. Иш кылса 8-жылдагыны түшүнбөсө, адал эмгекти. Эмдиги жылы места жок болосун деген сөз. Эгерде быйыл эмгек кылып, деги эле китеп бетин ачып көрбөй, мугалим болуп жүргөн болсо, китеп ачып, ар кимдикин жаттап алып эле, кандидатский жактап алып, акча алып жүргөн болсо, быйыл окуп өзү эмне окутуп атат өзү? Студенттерге кайрадан окуп, быйыл бирөөнүн аты менен бир бай күйөөгө тийип, ошол бизнесин тартып алган болсо, мен ошонун аты менен бизнес кылдым эле. Эми мен өзүм бизнестин эмнесин окушум керек деп быйыл чоң акча төлөп, ошо бизнести окуш керек ал. Бирөөнүн эмгегин тартып алганда, ал баласы үчүн таштап койгон макул депчи. Эркек, мисалы үчүн, туурабы? Ал эми ошол бизнеси башын жейт анын. Ошон үчүн быйыл бардык нерсени ордуна кое турган жыл да, 8. Честно, ордуна адам аралды, ар ким өзү билет эмне кылгандарын. Ошону ордуна койсо, эмдиги жылы ал жакшы жакка кетет. Энергиясы плюска өтөт. Себеби быйылкы экзаменден өттү. Ар жылы экзамен бар да, башында койгон тематикадан түшүндү деген сөз да. Ак эмгек менен баар тап, эмгек кылдыңбы деп сурайт да, планетачы. Анан эмгек кылдым, ушуга чейин окубадым эле, окудум. Ушуга чейин өзүм эңкейип пол жуадым эле үйүмдө, дайыма нянкаларды, служанкаларды жумшачу элем. Быйыл өзүм аял болуп жерге түшүп, үйүмү карадым деп деши мүмкүн. Ушу ар ким өзү билет да, каягы максап атат. Ошодон жасап үйрөнсө, демек эмдиги жылы ага оор болбойт. Мындай анчейин билинбей эле өтүп кетет. Нерви оорубай, башы оорубай, ден соолугу зыян болбой, иштери сынбай, иштеке болбой эле өтөт да. Анан быйыл кармасы келип, бирок ошону мойнуна албай, мен эч жерден күнөөлүү эмесмин десең, күнөөлүү болсоң сен аты тең күнөөлүү. Сен бир жерде бир нерсе болгон. Тамсилде жанагы Крыловдун ысыкта суу ичүүгө козу булакка келди дегендей, сен же болбосо сенин жет атаң күнөөлүү дейт, жеп коет го карышкыр козуну. Ошондой да карма. Быйыл ошондой. Демек башка түшкөндү көтөр, динде айтылат го, смирение, сабырга келиш керек быйыл. Быйыл башына келген ар бир нерсеге сабыр кылыш керек. Быйыл мисалы үчүн бирөө ойдо жок жерден байып кетиши мүмкүн. Анын ташы быйыл жакшы кулашы мүмкүн да, өйдө кулашы мүмкүн. Мисалы үчүн карантинде кээ бирлер маска сатып эле байып кетпедиби? Ойлобогон жерден. Себеби ошол дагы кармический жыл эле да, 4 эле. 4 менен 8 окшош эле да.
Быйыл да ошондой. Быйыл дагы жок эле жерден бирөө бир үйүндө эле жаткан топурагына клиенттер келип, топурагын сатып байып кетиши мүмкүн. Мен уктум бирөөнү, Баткенде Айгүл гүлүнөн эгип койгон экен апалары. Айгүл гүлүн жаап койсо, келгендердин баары ошону үйүнө көрүп атыптыр деп. Мына ушул карма келет да. Анын ата теги бул кызматты кылып койгон да. Эч ким Айгүл гүлүн түшүнө электе, ага келген. Эртең Айгүл гүлү да жок болот, анан ошон бирок атагы чыгып калганда, бренд болуп калганда, ушундай болот, ошондо сенин балаң байып кетиш үчүн ушудан алып кой деген да, огородуна ээп койгон да. Көрдүңбү? Эми ошонун жылы келди да, 8-жылы келе берет, адамдар келе берет, Айгүлүн көрөм деп. Анан каяка барат, тоого чыга албаса, баягы үйүнө кирип көрөбү? Жок жерден байып кетти деп калгандары ичи тарып атат. Эч жер жөндөн жөн болбойт. Анын ким экти ошол гүлдү, ким карады, ким сугарды, ким малга жетирбей карап отурду, ошолордун эмгеги келди да. Кайта эмгек кайтат да быйылчы. Ошон үчүн жок жерден байып деген болбойт. Быйыл сааты келди, сааты чыкты. Элдер аны колунда жок, кембагал деп, чоңдор ээлеп алып, өздөрүнчө взятка менен Айгүлдү арба эле болот киргизбей койгондор эле. Быйыл ошондой бейбечара жөнөкөй кара букара, бирок ак эмгек менен кызмат кылгандар быйыл байып кетет да. Мисалы үчүн жолдордун баарын Бишкекте жаап койду. Маршруттарды алып койду. Бир бечара маршруткасы бар үйүндө. Ошого келип баары бизди тияка ташып койчу, бияка ташып койчу деши мүмкүн. Мисалы үчүн, ошондо алга жол ачылды. Ушундай да, мен атайын бизнесмен болуп төрөлбөсө деле быйылкы жылы байып кетиши мүмкүн. Ошолордун жолу болду, анын ниети таза, анын ата-энеси жакшы иш кылган. Тигилер болсо жооп бере турган убагы келди. Мунун эмгек кылып жүрүп көтөрүлө турган, плюска чыга турган убагы келди. Түшүм ала турган убагы келди. Алар быйыл бутка туруп кетиши мүмкүн. Быйыл алар деги эле үй көрбөгөн, быйыл жакшы үйлөрдү алышы мүмкүн. Быйыл жерлерди алышы мүмкүн. Быйыл аябай эмгегинен баар таап, модага көтөрүлүп, ал сайган саймалар быйыл элдер таанып, ушундай кыргыздын саймасы сонун экен деп бир орус келип рекламага кылышы мүмкүн. Болду, анан ушун саймасы кетип калышы мүмкүн бардык жаккачы. Ошондой кылып, алам бардык жерде баарына бирдей адилеттүүлүк менен карап турат да. Баары бир эле адам, бир эле улут, бир эле жей бербейт эч жердечи. 8-жыл бардык жерде тегиз кылып, ниетине жараша бирин колунан алат, бирин колуна берет. Ошондо 9-жылы колунан алдырган да, колунан бергени дагы бирдей эле сабырда турса, 9-жыл жакшынакай эле өтөт. Колуна эчтеке карга түштү деп коет го. Эчтеке бир тыйын кармабай жүргөнүнөн быйыл 8-жылы кичине 6 тыйын түшүп калса, көп кетсе, ол ар жерге барып эле той кылып, көрүнүп, ана, көрдүңбү мен ким экенин көрсөтүп коем сага. Баягыда сен ушинттиң эле, мен ошондо ачка отурганда сен мынантиң эле деп эле ар кимге барып мурду менен тие берсе, 9-жылы кайра жок нөлгө түшүп, нерви да өзүлүп, буту сынып, тапкан акчасынын баары больницага кетет. Анткени ал көтөрө алган жок бир келген байлыкты. Ошон үчүн 9-жыл ар кимге бирөөгө победа, жеңиш алып келет, бирөөгө жеңилиш алып келет. Жеңилет турмуштан. Үй бүлөсү бузулат, жок болот, ушуга чейин укмуш болуп сүйгөнүнө жетип келаткан болсо ажырашат. Ушуга чейин укмуш болуп келатса, чемпионатта, рингтерден жеңилет. Кыламыктан бут сынып кетиши мүмкүн, буламыктан тиш сынып кетиши мүмкүн. Нерви үзүлөт, соппосо деген эле адамдар рак чыгып калышы мүмкүн. Ушундай болот да. Анткени 9-жыл, 9 эч ким менен ойнобойт, тамашаны түшүнбөйт. Ал өзүнө жараша справедливость коюп туруп, ушундай наказать этет. Өзүнүн түшүнүгүндө. Ар бир 9 өзүнүн оюнда ушул туура эмес кылып атат десе эле өлтүрө берет да адамдычы. Ошондой энергия да. Ошон үчүн ар ким биздин көзүбүз менен ал адилетсиз көрүнөт да. Мисалы үчүн биз ойлойбуз го. Жакшы адамдардын баары өлүп кетти 2020-жылы. Ойбой. Ол биз жөнөкөй пендебиз да. Биздин көзүбүзчө жакшы адам эле да болчу. Аллахтын көзү менен башкача кармада келген адамда. Кармасы бүттү, кетиш керек. Туурабы? Мисалы үчүн бир мырза бардыр, укмуш карайт, аялын, балдарын, тим эле укмуш карайт, ушундай жакшы мырза.
9-жылы ошону алышы мүмкүн. Неге? Себеби аял эчтекени билбей калды. Өспөйт, бушка кармашты билбейт. Ботинкеси каяктан келип атат, светтин акчасы каяктан келип атат, аны вообще билбейт. Күйөө таап атат да бар жоктучу. Балдары эчтекени билбей калды. Орус тилин деле билбейт, кыргыз тилин деле билбейт, сотко ойношду деле билет. Кореянын киносун көрөт, деп эле кыйкырып отурат. Ошончо бала маңкурт болбосун деп, тиги аялдын мээси айнып калбасын деп күйөөсүн өлтүрөт. Кармасы бүттү. Ал жашоону көрсөтүп койду. Аны алып коюшу мүмкүн Аллах, биз кайдан билебиз? Эми тигилер ой да жаман жыл болду. 9-жылы менин күйөөм өлдү. 9-жылы мен атасыз калдым. Мен ошондон баштап жетим болдум деп 9 жыл ыйлап жүрсө, өзүнүн эрки сабырга келип, Аллах, ар бир адам конок турбайбы бул жалганда? Жалган жашоо турбайбы? Бүгүн бар атам, эртең жок турбайбы? Күйөөм бүгүн бар, эртең жок турбайбы? Деп сабырга келип, чындап мусулман болуп, Аллахты таанып, эми мурда тегеле мынантип жүргөн байдын катыны машинадан түшүп жөө басып, помидор каяктан келип атыптыр, дыйкандар картошканы кантип эгип атыптыр, свет каяктан келип атыптыр, ошону өзү барып төлөп, үйрөнө турган болсо, нормально жашап кете берет. Анан дат деп отура берсе, 9-жылы ага аябай оор болот, баардык оорулар козголот, нервден кетет, ояк баягы шийиши мүмкүн. Кийинки жылы дагы муң менен башталат, 9 жыл өзүнө келбейт. Ушундай да? 9 жылдан кийин кайталанат экен да? Ар бир 9 жылда баардык нерсе кайталанат. Мен ошо кече маршруткага чыксам, бир улгайган аял чыкты дагы. 20 сомду берип, айдоочуга берип койгулачы, пенсионный деп деди. Анан мен алып пенсионный деп берип жүрсөм, айдоочу айтып калды, пенсионный иштебейт азыр депчи. Анан айттым, пенсионный иштебейт экен десем, деди аялчы, мурда иштечү эле деди, жаңылык кириптир да дедим. Десем, мен 40 күн болду, жалгыз балам бар эле, уулум өлүп, эми чыктым эле, биринчи жолу көчөгө чыктым эле, 40 күн болду эле. Алла Таалам бардык нерсени көрсөтөт экен да деди. 60-тан ашкан аялда, ошон үчүн анда мудрость бар. Мындай сабыр бар да. Сабыр бар, ошон үчүн ал дароо эле мейли анда деди. Жаштардай болуп урушкан жок, неге жер басам деген жок. Автобустарга деп бирөөсү бирдеке деди, автобуска деле 20 сом төлөйбүз деди. Демек автобуста, маршруткада жүргөн аял, карасам сабыр менен макул болуп атат да турмуштун башка салганыначы. Алла Таалам бардык нерсени көтөрөт экенсиң деп атат. Анан дейди дагы, мен 40 күндөн бери эми чыгып атам, бүгүн маршрутка отурдум эле деп эмоцияга алынып ыйлап көзүнө жаш алып кетти да. Ошол эми быйыл 8-жылда карма, көрдүңбү? Эмоция алына берет. Улуу аял болгондуктан сабырга келди. Жаш болуп, неге деп аткан жок. Улуу аялдар түшүнүп калат. Жашоо туура эмес экен, нелогично. Логика жок жашоодо. Биз ар бир адам, акылда төрөлгөн адамдар ойлойбуз да, сөзсүз карыганда өлүш керек депчи. Туурабы? Ушинтип ойлонобуз да. Биринчи атасы апасы өлүш керек, анан кары өлүш керек деп ойлойбуз да. Жок, турмушта ал эреже жок, турмуштун эрежеси жок. Биз ойлойбуз, соппосо жүргөн адам өлбөш керек, ооругандар гана өлүш керек деп ойлойбуз. Ооругандар өлбөй эле канча жылдан бери жатат, соппосо адамдар жок болуп атат, туурабы? Демек, эреже жок бул турмушта. Эреже деген болбойт, логика болбойт. Турмуштун логикасы жок. Турмушта сүйүү гана бар. Адамдар сакайтам десе, бирөөнү аяктырам десе, сүйүш керек. Өзүн аяктыргысы келген адам өзүнүн акылын сүйүш керек. Өзүнүн энергиясын сүйүш керек. Кайсы энергияда төрөлсө, ошону биринчи жакташ керек. Өзүн тааныш керек биринчи. Кайсы улутта тууса, ошол улутту сүйүш керек биринчи. Ошол улуттун тилин сүйүш керек биринчи. Ошол элдин байын, кедейин баарын сүйүш керек. Байлар жакшы, кедейлер койчу дебестен. Ошол элдин природа, табиятын сүйүш керек. Ошол ысыгын дагы, суугун дагы, кышын дагы, күзүн дагы сүйүш керек. Ошондо ошол жерде ага бакыт келет, байлык келет. Анан суук болуп кетти, мен кеттим,
Россия ысык акча табат десе, ошол жактан бакыт таппайт эч жерде. Аны кыргыз бирөөнүн жеринде султан болгончо өз жериңде ултан бол деген сөз бар. Сен өзүңдүкүн баалаган адам, өзүңдүн энеңди, атаңды тааныбасаң, өзүңдүн тилиңди, өзүңдүн жомогуңду түшүнбөсөң, сен кайсы элдин жомогун кыйратып, кайсы элдин философиясын сыйлап, кайсы улутту сыйлап коесуң? Өзүңдүн ден соолугуңду сыйлабай атсаң, кимдин ден соолугуна кам көрүп тамак жасайсың? Сенин колуңан жасалган тамактан адамдар өлөт да, себеби сен өзүң ден соолугуңду сактай албай атасың. Ошон үчүн баардыгы өзүнөн башталат, ар бир адам өзүнөн. Быйылкы жыл аябай глубокий мудрость, андай терең казып, өзүн таанып, эмгек кылып, ааламды түшүнө турган жыл да быйылчы. Ошону ар ким өзүн тыңшаса, таланты дагы ичинде, тагдыры дагы ичинде, неге ата-энеси мушташып атат, неге келини мушташып атат токтобой эле, неге бала бербей атат, неге байлыгы канча иштесе деле байлыгы көбөйбөйт, ар ким келип башына бир коюп алып коет. Чорнуйлар келип алып кетеби, риэлторлор келип алып кетеби, баары алдыра берет. Вселенная бербейт ага акчанычы. Ол ойлой берет, Кыргызстанда закон жок, Кыргызстанда президент жаман деп. Ал жөнөкөй пенденин эле немеси, пенденин көзү акчага тойбойт. Пенде ар дайым тез байгысы келет, эмгек кылбай. Пенде ар дайым эмгегине кымбат акча алгысы келет. Ооба, өмүр бою дыйкан болуп иштеген дыйкан менде эмне күнөө деши мүмкүн. Дыйканчылык кылып атам деп. Мен кайдан билем ал дыйкандын күндүзү картошка эгип, түнү не деп сөгүнүп чыгып атат? Кимди ушактап жүрөт? Ал дыйкан болгондон дыйкандык ишин кылбайбы? Саясатчыга эмне кылат келишип? Акынга эмне каяктан сынайт ол? Акындык ишти көргөн жок да, туурабы? Мен эле картошка эгип кыйналдым, акын үйүндө жатып, ручка менен жазып атат деши мүмкүн. Ошентип ал өзүн өзү жаман нерсени тартып алып атпайбы? Көрдүңбү? Ошон үчүн бирөөгө бирөө сынчы эмес, жараткан бардыгын ордуруна коет. Жараткан калыс тараза. 8-жыл таразанын ташын так кое турган жылда, таразада миллиметр так болот. Быйыл ар ким өзүнүн жүргөн турганына, ичиндеги адеп аклагына, дүйнө таанымына, каяктан акча таап жеди, кандай, кайсы чөнтөккө кайсы кол менен салды, ошолоруна жараша жообун алып аткан жыл. Ошон үчүн бирөө байып атат, бирөө ыйлап атат. Ошого эч кимге күлүштүн кереги жок, табалаштын кереги жок. Жөн гана мусулман болуп, момун мусулман деген сабыр менен ыйлагандын көз жашын соротконго гана жардам бериш керек, соротушуп коюш керек, колуңда бар жардамыңды бериш керексиң. Өдөлөп кетип аткандын сен каякта элең, сен дагы ушинтип байып кеттиңби дебестен, болсун, жакшы болсун, дагы байы деп айтыш керек. Анткени неге сен байып кеттиң деп ар жерге кирип арызданбастан, ар бир адамга күн тиет да. Быйыл ошого күн тийиптир. Жөн эле кубатташ керек. Мейли пешене тери менен тапкан эмгегиң кайтыптыр, эмгегиңдин баарын көр, эмгегиң кайтыптыр деп гана жакшы бата бериш керек байып атканга. Жок болуп аткан адамга сыноо келгенин түшүнүш керек. Сыноо келген, ошол сыноодон аман эсен сабыр менен чыгып ал, кайрат кыл дейт го, тажайга барганда. Кайрат кыл, сабыр кыл деген ошодон да кыргыздын өзүнүн сөздөрүндө бүт философиясы жатат. Ошол 8-дер, кара, мисалы үчүн Эмилбек Иманалиев 8 болчу да, башычы. Ошон үчүн жаш кезинен эле укмуш, төгү кырдап, айтат го, Саламат Садыкованын айткан интервьюсун угуп калдым да, айтып атат, ушу жап-жаш бала болуп туруп, көкүрөгүндө мынча муң кайгы жаткан, ушундай ырларды жазат дейт да. Анткени 8-дер булар 90 жаштагы кемпир чалдар, кичинекей бала болсо дагы. Ал турмуш курбай туруп эле чалдай сүйлөйт да. Кыздары турмушка чыга элек кемпирдей сүйлөйт да. Анткени алардын башында ошол жактан келе турган информация өтүп турат. Информация келип турат да, өздөрү деле билбейт, ошону айтып турат. Ошон үчүн 8-дер эч кимге ондой мактай бербейт. Мактаганга неме зыкым десем болот. Мактаганга анчейин деле жок.
аларда көбүнчө тарбия берген, тарбия талим аскет жашоодо жөнөкөй жашап, байып кеткендердин башына коюп, теңдеп, жакшына отур, жумуш кыл, жакшына оңдо, жакшына сүйлө, бул жерин ката айттың, дагы оңдоп кел, дагы жумуш кыл дей бере турган энергияда көзөмөлдөөчүлөр, контролерлор да баардыгын контролдоп турат. Уктап атсаң дагы, соо жүрсөң да, үйүндө отурса дагы контролдоп коет. Баардык адамды билет, ким эмне кылып атканын баарын билет. Ошондой энергияда быйылчы көрбөйт деп, урурлук кылба, укпайт деп ушак айтпа деген ушул да. Баары жараткандын келип өзүң эле кайта берет. Мындай айтканда, эгерде кванттык физиканын тили менен айта турган болсок, сенин мээңде ой жаралды, чыкты, 100 эсе өзүңө кайтып киргизип коет да быйылчы. Сенин тилиңен сөз чыкты, 200 эсе болуп өзүңө киргизип коет да. Бирөөлөр жазып атсак ошондой комментарийди, мурда сен кимге сын айтсаң, сага ошончо сын жазылат. Сен жөн гана чыдаш керексиң. Мурда мен да бирөөлөрдү какшаткам да, укмуш сын айтат элем да. Кайра келди, ошол шапкем кайра кайтып келди деп эле коюш керексиң. Сүйүү менен кабыл алып элечи. Келме кезек, терме тезек экен да. Кыргыз айткан эле муну деп элечи. Ошентип эле сабыр менен өтүп кетсең быйылкы жылы, эмдиги жылы жакшынакай болуп эле кайрадан көңүлүң жеңишке ойт дагы, кайрадан жашоонун кызуу күрөшүндө жеңишим керек, үй алышым керек, машина алышым керек, пиала алышым керек деп кете бересиң. Болбосо быйыл жеңилип калдым дей берсең, анда кийинки жылы жеңилүү менен башталат дагы. Мен эмнеге ушинтип калдым, Кокуй теги деп күнөөлөр издеп жүрүп, эмдиги жылы ошону менен мушташып, ошону сотко берип, соттон чыгып же больницага барып